Бирейде биринен бири ажырап кете албайт. Божырашып бири-бири менен ынтымактуу наристелер эми эле уйкудан ойгонушуп, эртең мененки чайга отурган кезинде жолуктук. Апасынын кол иштерине жарап калган Тестер кызы Айбике, ал апасы менен атасы үйдө жок кезинде бөбөктөрүнүн курсактарын тойгузуп, кир кийимдерин жууп тазалап, Айтор үй жумушун аткарууга жарап калган. Айткандарың турмушта дайым эстеп жүрөбүз. Агайлар, акылгануу чачтыңар. Жаан чачында кыйынчылык болот. Кышкызын карда өтө оор жаап калгандарда жөнөтпөй коебуз. Мен жаста жанагынтип жер ээрилип каты жамгырлар болгондо анда жөнөтпөй коебуз. Мугалимдер чалып айтып калышат. Айтам эми шартка баралы. Болбосо өзүңөр ошондой жаан чачында бир келип кеткилечи, мен үйдөн күтүп турайын десем, бүзүшүп калат. Үй бүлөнүн тун кызы Акзыйнат турмушка чыгып бир балалуу, андан кийинки уулу Сыймык Ош шаарындагы Ныязалы атындагы музыкалык окуу жайында билим алууда. Азимбек менен Замирбек жайлоодо биз барган учурда үйдө кичинекей 7 баласы бар экен. Айгыз менен Нургыз эгиздер. Кийинкилери Айбике, Асема, Белек, Дилишат, Нургелди, Даяна, Аруна. Жалпы 8 кыз 5 уул. Балдардын ар биринин өзгөчө мүнөздөрү бар. Андыктан баарына бирдей сүйүү менен мээрим берип бакытка балкып жашайм дейт 44 жаштагы баатирене Гүлбурак Кушпакова. Мен 8 пособие алабыз. 8-ни алабыз. Окуаттарга жетет, кийимге аракет кылабыз кичинеден. Мектеп учурунда бар, жаз, күз, кышта. Мектепке үй кийимдер болот. Эне катары кайсы учурда өтө мындай түйшүк, жаралып, кыйналып кеткен учурлар бар? Азыр эми балдар чоңойтуп калды да, билимге калды. Жашында сәл кыйналдык. Айылдай албай, тойлорго бара албай, тояштарга. Азыр эми бири-бири карап калып калышы берет. Үй бүлөнүн өздүк кирешеси чектелүү. Майрамбек эч жерде иштебейт. Турак үйүн 15 жыл илгери туугандары менен аш арыкмасында салышкан. Энелер күнү, аялдардын эл аралык майрамы деген майрамдар райондук, облустук деңгээлде салтанаттуу белгиленип келет, бирок Гүлбуракты эстеген, чакырган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык адистер деле жок. Негизги киреше бизде жаңак. Өзүнүн 4,5 гектар жаңак участкам бар. Жайлоодо. Ижарага. Гектарына 1000 сомдон төлөнүү болот. Лесхозго. Ошону теребиз. Негизги булак ошол биздики. Күздөн кайра күзгө чейинки почти жылдык эмеге ошону кармап алып эмне кылып турабыз. Майрамбек мырза 48 жашта, өзү таланттуу, колуна комуз алып ырдап койчу өзгөчөлүгү бар. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кече жакында бул үй бүлөгө Белеке степ вагон үлгүсүндөгү 6 орундуу унааны белекке берди. Бүгүн кичинекейлерди унаага салып, карманыбыз балдарын Кара Жыгачка базарга алып жөнөдү. Мамлекет тарабынан квартира берилсе болот да. Мисалы, мамлекеттин байлыгы бул адам биз болуп эсептелебиз. Ошондуктан булардын өздөрүнө эле ушу 14 балалуу деген бул чоң жетишкендик. Буларга квартира берсе да татыктуу болот. Ушу жашоо шарты да туура келет. Айыл жер кезинде ушу генералыбыз айтат элем, буга чейин кичине өзүбүздө да ушундай болсо деп ой болуп аткан. Ушунун маалыматы жеткен болсо, ушулардын жашооуна поддержка болуш үчүн квартира белек кылса деле татыктуу. Райкомол айылында 35 баатиренелер жашайт. Көп балалуу болуп калктын санынын көбөйүшүнө президентибиз Садыр Жапаров бүгүнкү күндө татыктуу көңүл буруп келүүдө. Андыктан көп балалуу болуу ар бир жаштын тилеги болуусу зарыл. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Аксы районунан.